Allah Taala adam balaсын жараткандан кийин башка жандыктардан айырмалап сиз менен бизге Allah акыл берди. Акылыбыз менен ак менен караны айырмалап билебиз. Фахадайнахун надждайн. Куранда Allah Taala айтат, биз адам баласына эки жолду баяндап койдук. Эки жолго адам баласына биз багыттап койдук. Эки жол тең ачык. Кайсыл туура жол, кайсыл туура эмес. Кайсыл сый урмат, бактылуулук, дүйнө жана ахиреттин урматы алдагы ачык. Кайсыл бактысыздык, кордук, дүйнө жана ахиреттин азабы алда эле ачык. Allah Subhanahu wa Ta'ala адам баласына эки жолду ачык биз баяндап койгонбуз дейт. Же туура жаша, же туура эмес жаша, өзүң тандап ал. Качанда Allah Subhanahu wa Ta'ala бейишти жаратканда Rivayatlerde kelet lamma halaqallahul janna qala li Cibril aleyhisselam ya Cibril izhab fanzur ilayha. Allah Taala Cebrail periştege aytты: "O Cebrail, sen bargında beyişti görüp kelgin." Falamma zahaba wa nazara ilayha. Kaçanda Cebrail perişte beyişke barıp beyişti görgöndө, beyiştin içindeki jırgalçılıklar Kudayın bursası menimizde күтүп жаткан. Ал жактагы көңүл ача турган нерселер, ал жактын тамак ашы, ал жактын мөмө жемиши, ал жактын аба райысы, ал жердеги болгон абалды көрүп туруп Cebrail периште келип касам ичип туруп айтты: "О Аллахым, сенин улуктугуңа касам ичемин, ла ясмау биха ахадун илля дахалаха." Ким эле бейиш туурасында уга турган болсо, ал сөзсүз бейишке кирет деди. Ал сөзсүз аракет кылат. Болгон мүмкүнчүлүгүнү сарптап бир 70 жылдык 80 жылдык жалган эле жарым болгон бир жыргалчылыкка, өтүп кете турган бир жыргалчылыкка алданбастан ал сөзсүз бул жакка жеткендин аракетин кылат. Фахаффаха бил макарих. Анан Allah не кылды? Бейишти адамдын табиятына каршы келген, адамга жагымсыз болгон жашоо тартип, иш аракет, амалдар менен бейишти курчап койду. Бейишти Allah Taala коргоп койду. Ушул амалдарды кыласың, анан бул жакка келесиң. Адам баласы мисалы орозо кармаштан апсы каалабайт. Эрте менен туруп, сууга дарат алып, мечитке келип намаз окууну напсы каалабайт. Көзүнү сактап жүрүүнү напсы каалабайт. Зина кылбастан өзүнүн эле ак никелешкен аялы менен эле чектелип жашоону, жосом өзүнүн күйөөсү менен эле, жолдошу менен эле жашоону напсы каалабайт. Напси бузукулукка куралган. Напси уятсыздыкка куралган. Эгер напсин өзүнө таштап койсо, тарбиялабастан, өз каалоосуна таштай турган болсо, анда напси дайыма адамды бузганга, адамдык касиеттен чыгарганга үндөп тура турган негизге жөндөлгөн напси. Анан Allah Taala не кылды? Бейишти бил макарих, напсиге каршы болгон, жагымсыз болгон иштер менен курчап койду. Анан айтты, эми Cebrail барып көрүп келди. Барып көрүп келип туруп касам ичип айтты: "Я Allah, хашит алла ядхулаха ахад." Буга бири дагы кирбей калатка деп коркомун деди да. Бул адам андай кыла албайт. Адам көбүнчө напсы менен эле жашап калат. Азыр эле алдыбызда олтурабыз, тооба кылып, тооба деп атабыз. Мечиттен чыкпай туруп эле телефонду ачып алып, кыздарды карап баштайбыз, башка нерселерди, музыкалар алган нерселерди угуп баштайбыз. Бирок адам напсы бул жака бири дагы кирбей калатка деп коркомун деди да. Анан Allah Subhanahu wa Ta'ala тозокту жаратканда Cebrail периштеге айтты: "Бар, эми сен да көрүп кел." Барып көрүп келип, ал жактагы азап, кордукту көрүп келгенден кийин айтты: "Allah сенин улуктугуңа касам ичем, бул жакка уккан адам бири да келбейт бияка" деди. Болгон аракетин сарптайт. Ач калабы, башка болобу, иши жүрүшпөй калабы, эмне болсо дагы бирок бул жакка түшпөгөн аракетин кылат. Анан Allah Subhanahu wa Ta'ala fahaffaha bishahawat. Бейишти шахваттар менен, напсы каалай турган нерселер менен, кумардануулар менен бейишти Allah Taala курчап койду. Анан барып көрүп кел десе, көрүп келгенден кийин: "Я Allah, сенин иззатыңа, улуулугуңа, даңкыңа касам ичем, ар бир адам ошока кирип кетеби деп мен коркомун" деди да. Адамдын табияты ошондой экен да.
Адам өзүнүн напсисинин аркасынан жүргөндөн рахат алып, ошону өзүнө таза жашоо, туура жашоо, мына ушундай эркиндик болуш керек, эгемендүүлүк болуш керек, каалагандай жүрүп, каалаган менен жатып, ушундай жашоо өткөрүш керек деген түшүнүккө адам батыраак келип калат экен, дин менен жашаганга караганда да. Коркомун деди, ар бир эл адам ушул жакка кирип кетип калат деп. Ошондон урматтуу туугандарым, Аллах Таала сиз менен бизге аң сезим бергенден кийин, акыл бергенден кийин, ар бирибизге өтө зарыл канткенде ушул напсимди мен тарбиялаймын. Канткенде намазым напсимдин негизинде болбосун, Алланын каалоонун, пайгамбар сүннөтүнүн негизинде болсун. Кур'ан окуум напсимдин негизинде болбосун, балким Аллахтын каалоосу, пайгамбарыбыздын көрсөткөн сүннөтүнүн жолунда болсун. Напсини тарбиялабаса, бүгүнкү келе жаткан жашоо тартиптин жарыясы ушул, каалаган адам каалагандай жашасын да. Балдар каалагандай тарбиялансын, тийишпе аларга. Урушканга да акың жок, башкага да акың жок. Өткөндө бир китептен окуп калдык. Телефондун бүгүнкү күндө чыккан интернеттин зыяндары, пайдалары деп ошолорду салыштырып жазыптыр да. 25 орчундуу зыяндарды жазып, ошонун биринчисинде эле айтып атат, биринчи ишенимди бузат дейт. Экинчи эле ага мисалдарды алып келип, экинчисинде айтып атат, мураббийлер көбөйүп кетет дейт. Балдарыңды, кыздарыңды тарбият кылуучулар көбөйүп кетет. Бир сенсиң алардын тарбиятчысы, бир дагы БТС, же дагы бир анимелер, же дагы бирдекелер, эмне чыгып аткан болсо, эмнени көрүп жаткан болсо, ошонун баардыгы акырын балдардын, кыздардын аң сезимини ошол жашоо тартипке тарбиялап, алып барып жетелеп жатат да. Урматтуу туугандарым, Кур'ан жана хадис зина туурасында каалаган менен сүйлөшсүн. Мектептерде, университеттерде мисалы кол алышып учурашуу, балдар кыздардын ортосунда бетин өбүп учурашуу, жалгыз бир бөлмөлөрдө сүйлөшө берип, ортодогу пердени сактабоо маселелер туурасында эмне деген, ошолорго иншалла кыскача токтолуп кетебиз. Ислам алымы Ибн Хаджар Хайтами рахимахулла айтат: "И'лам анна жамаа минал аимма анкару анна фи зунуб сагира." Билгин уламалардын, жол башчылардын бир жамааты күнөөнүн кичинекейи болот дегенди четке кагышкан. Күнөө чоң, кичине деп бөлбөшүбүз керек деп. Күнөөбү кичине боло, чоң боло, бардык адамдын дүйнө ахиретини буза турган нерсе, жашоону бузат, Алланы наразы кылат, адамдын дүйнөсүнө бузуп, ахиретте азапка салат деп кээ бирлер жактырышкан эмес. Күнөөнүн бардыгы эле чоң деген. Бирок көпчүлүк уламалар күнөөнү негизинен экиге бөлүп келген. Чоң күнөө болот, анан кичинекей күнөө болот депчи. Кабира бар, кабаир бар, анан сагира, сагаирлер бар деп экиге бөлүп келген. Биринчи алымдар күнөө бөлүнбөйт дегендин мааниси, ал күнөө Алланы наразы кылууда мааниси бирдей. Кичинекейин кыласызбы, чоңун кыласызбы, Алланы наразы кыласыз. А чоң кичине деп бөлгөндөрдүн мааниси, алар эмнени эске алат? Яни чоң кылсаң Кудайды көбүрөөк наразы кыласың. Кичинекейди кылып алсаң, анда анын жазасы бир аз жеңилирээк болот деп салыштырмалуу гана айтабыз. Бирок күнөө өз маанисинде бардыгы бирдей күнөө болуп эсептелет. Муну айтканым, кандай зина кылуу күнөө болгондой, ошондой эле кароо дагы күнөө болуп эсептелет. Жат аялдар. Ошо уятсыздык сөздөрдү сүйлөө дагы ошондой эле зина болуп эсептелет. Бир бар зина, көздүн зинасы бар. Bir tildin zinası var, bir kulağın zinası var, bir kolun zinası var, bir buttun zinası var. Anan uyatsızlık jeri anı tasdıkta kalpka çıkara turgan zina var. Çoğun günö dep emneni aytat? Allama Zahabi rahimahullah aytat, çoğun günölөр degeni Allah jana anын elçisi Kur'an jana hadiste toskon. Jana salafı solihinlerden al tuurasında tosuular aytılgan. Jana Allah Taala özünün kitabinde андай күнөө кылгандарга жазаны баяндаган. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коркутууларды айткан. Мына ушуларды чоң күнөө деп айтылат. Куранда Аллах Таала айтат: "Инташтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффиру анкум сайyiатикум ва нудхилкум мудхалан карима." Ниса сүрөсүнүн 31-аятында, эгерде силер тосулган нерселердин чоңдорунан сактансаңар. Демек Аллах Таала күнөөнү экиге бөлүп атат да. Кичинекейи бар, чоңу бар депчи. Ал күнөө болууда эмес, күнөөнү бири-бирине салыштырууда чоң кичине болуп калат. Ол болсо бардыгы күнөө. Чоңдорунан эгер силер сактана турган болсоңор, анда силердин
ката кемчилигиңерди кечиребиз, жана силерди сый урмат жерине киргизебиз, бейишке киргизебиз деп Алла күнөөлөрдү кечирүүгө шартты, чоң күнөөлөрдү кылбасаңар деп шарт коюп атат. Эгерде чоң күнөөгө бара бербесеңер, балким жашооңордо бир аз кичинекей күнөөлөр болуп жүргөн болсо пендесиңер, бирок ошолорду биз кечирип коюп, ахиретте дүйнөдө тооба кылбай калган болсоңор дагы кечирип коюп бейишке киргизебиз деп атат. А чоң күнөөлөргө тообасыз бири дагы кечирилбейт. Алладан тооба кылбай турган болсок, тооба деген мааниси бушайман болуп, ошол күнөөдөн токтоп, экинчи кылбаганга Аллага сөз берип, Алладан кечирим сурамайынча, ал күнөөлөр кечирилбейт. Ибн Хаджар Асқалани рахимахулла айткан, уламалар зинаны чоң күнөөлөрдөн деп эсептейт. Жана зинанын өзүнүн ортосунда дагы айырмачылыктар бар. Кээ бирине караганда оорураак болот. Кандай эле кошунаңдын аялы менен зина кылуу башка аялдарга зина кылганга караганда күнөөсү оорураак. Туугандар менен зина кылуу жат аялдар менен, кыздар менен зина кылганга караганда күнөөсү оорураак. Рамазан айында күнөө кылуу, зина кылуу башка айларда караганда зина кылганга караганда күнөөсү оорураак. Ошондой эле сыйлуу жерлерде, Мекке, Мединаларда зина кылуу башка орундарга караганда, зинага караганда күнөөсү оорураак болот. Демек, зина эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет, жана зинанын ортосунда дагы айырмачылыктар бар. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кылык жорук дүйнө жана акыретте өтө бузууга түз тийиш болгондук себептен ага жеткирүүчү себептердин дагы баарынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Куранда дагы Аллах Таала зинанын арам экендигин баяндаганда, ла тaqrabu зина иннаху кана фахишата ва саа сабила, зинага жакындабагыла, чындыгында ал өтө уятсыз жана жаман жол деп Аллах Таала Куран-ы Каримде айткан. Жашоонун өтө начар жолу. Ал аркылуу толтура күнөөлөр келип чыгат. Толтура уятсыздык нерселер келип чыгат. Жашоонун бузулушу саа сабила, өтө жаман жол алчы. Кандай эле Барсис боюнча бир окуя келет. Бани Исраилдерде, Исраили риваяттар деп коет, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, Иса алейхиссалам пайгамбар болгондон 500 жылдан кийин келип жатат да. Пайгамбарыбызга чейин дагы адамдардын ооз эки ооздорунда мурдакы пайгамбарлардын, мурдакы мусулмандардын, мурдак адамдардын окуясы, дини тарыхтар айтылып келген. Пайгамбарыбыз алар туурасында айткан, кайсыл Куран хадистин ишенимине, рамкасына дал келсе, андаларды кабыл кылгыла, кайсы нерсе каршы келсе, андаларды кайтаргыла деген. Исраили риваяттарда коет. Ошолордо Барсис деген бир рахбан ва кечил адамдар мурдакы Иса алейхиссаламды пайгамбар деп, Алла Тааланы жападан жалгыз деп, туура Иса алейхиссаламдын дининде ибадат кылган бир адам болгон, Барсис деген. Ал киши 70 жыл ибадат кылат. Ибадат кылып жүрүп, күндөрдүн биринде айылдаш 3 бир туугандар согуш болуп калып, согушка кетиш керек болот. Анан бир карындашы бар. Карындашыны бойго жетип калган карындашыны кимдин алдында ташташты билбейт, башка туугандары жок. Анан достору кеңеш берет, сен ошол баягы ибадатка бекем болгон, ушу кечилге, мындайча айтканда, ушу молдекеге таштап койсоң, ушул аны жакшынакай аманатта карап турат дейт. Деп келип анан ага сунушташат. Сунуштаса ал айтат, жок дейт, маазалла, Алладан пана тилеймин. Кантип мен бир кызды, жат эле аялды мен кантип карап калмак элем? Кантип мен ага махрам болуп бере аламын? Болбойт, сөзсүз шайтан аралап кетет. Деп көмбөй коет. Көмбөй койсо шайтан ушундай ой салат. Сен кандай адамсың? Ушунча илим алып алып, ушунча ибадатта таква болуп жүрүп, сен бир кызды карай албасаң, анда ал кийин бир бузуку баланын колунда, бузуку үй бүлөнүн колуна түшүп калса, кийин туура эмес нерсе болуп кетсе, сен күнөөлүү болуп калбайсыңбы? Сен жооптуу болуп калбайсыңбы? Деп ушу жол менен акырын жол салат. Деп анан кийин макул дейт, көнөт. Мен аны карап калайын дейт. Сооп жак менен шайтандын нурлуу торлору көбүрөөк караңгы күнөө торлоруна караганда, көбүрөөк сооптуу жак менен келип туруп адамды бузгандын аракетин кылат. Макулду алып калат. Мисалы бул жакта ибадаткана болсо, ошонун тушундагы бет маңдайындагы үйгө кызды коюп коет. Тамак ашты алып барып коет. Кыз өзү чыгып алып туруп, кийин тамак ашты алып кирип кетет. Анан шайтан бир пикир салат. Сен сыртка эле тамакты коюп коюп атасың. Кыз бул жака чыгып киргенге чейин элдердин көзүнө түшүп калып атат. Туура эмес адам көрүп калып, туура эмес нерсеге себеп болуп калбайсыңбы? Десе анан кой, чындап эле деп бул ойду кабыл кылат да, барып эшигин алдына коюп баштайт.
Эшигин алдына койгондон кийин анан дагы ой келет, баары бир эшикти ачып сыртка чыгып атат да. Бирдек болуп кетсе кандай болот? Эшигин ач да, үйүнө эле алып кирип берип койбойсуңбу? Деп ушинтип келип эшигин ачып үйүнө алып келип кое турган болот. Шайтан кайра пикир салат. Бул жалгыз кыз кыйналып калды го. Талим тарбиятка муктаж го. Анча-мынча муктаждыгын сурап жардам берип койсоң, маселеси болсо маселелерине жооп берип койсоң, деп анан макул дейт да ушинтип перденин шарты менен эшиктин сыртынан туруп муктаждыгын сурап анча-мынча маселесине жооп берип баштайт. Анан шайтан келип дагы ой салат. Эшиктен жакшы угулбай айтат. İçinden ele süйлөш. Ооз экеле отуруп алып беттешип эле жүзмө жүз сүйлөшпөйсүңбү? Макул дейт. Ушинтип шайтан негизги максатына жетет. Бала менен кызды экөөнү чогуу бир жерде отуруу тартибине шайтан максатына жетет. Жеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эки адам, бала менен кыз жалгыз болсо, үчүнчүсү сөзсүз шайтан болот дегендей, шайтан ортодо аралап акыры зинага чейин барат. Зина кылып койгондон кийин боюна бүтүп калат. Ал бала дүйнөгө келет, төрөлөт. Төрөлөр замат ал кыжалат. Эми эмне болот? Согуш бүтөйүн деп калды. Бир туугандары келсе эмне деп жооп берем? Деп анан шайтан ичине ой салат, сен буну баланы өлтүр да көмө эле салбайсыңбы деп. Ошол ойго келип, өкүнүп адам күнөө кылганда, толтура Кур'ан, хадистерде далилдер бар, адам арам, уятсыздык жашоо менен жашаганда, аң сезими дагы, ой жүгүртүүсү дагы башкача болуп калат, бузулуп калат, туура эмес болуп калат. Эң акылман, эң философ, эң илимдүү шайтандын ой жүгүртүүсү туура эмес болуп калган. Эмнеге мындай кылдың десе, Аллах Таалага жооп бергени, сен буну топурактан жараттың, мени оттон жараттың деген сөзү өзү философия эрежесинде бул далил туура эмес. Отко караганда топурактын пайдасы көбүрөөк болот жашоодочу. Туура эмес нерсени далил карманып койгон менмин деген акылдуу махлукчу. Анан тиги отуруп алып да ойлонот да, о дейт, өлтүрүп эле мен тынчыбаймбы дейт. Өлтүрүп коюп анан бир жерге көмүп салат. Көмүп салган шайтан кайра ой салат, сен баласыңды өлтүрүп койдуң. Энеси эртең айтпайбы? Бир тууган байкелери келсе не дейт бул? Деп анан алып барып биротоло сен өзүңдүн изиңди өчүр дейт, барып анан кызды дагы өлтүрүп көмүп коет. Анан бир өзүнчө бир башка жерде, бош эле жерде өзүнчө бир күмбөз кылып коет да, кабыр кылып коюп, ушул жерге көмдүм деп коет. Аларды башка жерге көмүп коет. Бир туугандар согуш бүтүп келгенден кийин аларга не болду десе айтат, ичинде катуу ооруп калды. Ооруп калгандан кийин Кудайдын тагдыры экен, эми жерге бердик дейт. Десе алар макул деп Кур'ан окуп башка кылып кетишет. Кеткенден үчөөнүн тең түшүнө бирдей түш кирет. Бар сиз эмне кылып койгону түшүндө бардыгы айтылат. Жөнөкөй эле түш го деп туруп келсе, күмөн жок, себеби таза адам депчи. Келсе бири экинчиси ошо түштү айтып калат. Койчу, мен да ушул түштү көрдүм. Үчүнчүсү, мен да ушул түштү көрдүм. Кой анда бир текшерип көрөлүчү деп барып касса, баягы күмбөзү кабыры деп көрсөткөн жеринде эч ким жок, ал жерде бош эле кабыр да. Анан барып туруп анан издеп отуруп касса, башка эле жерде карындашынын, жээнинин өлүк денеси башка жерге көмүлгөн. Анан ошодон анан ачууланып, ошол учурдагы падышага арыз жазат. Арыз жазганда ошодон шайтан алейхиллана өзүнүн келбетинде Барсистин алдына келет. Келип айтат, ушунча кылган, ой салган, сени азгырган мен элем дейт. Эми сага мындан кутулуу дагы жолун айтайын. Кантип кутулуп кетем десе, сен мага бир сыйынып эле кой. Бир ийилип, сежде эле кылып кой, мен жолуңду ачып беремин дейт. Аларды азгырам, башка кылам, мен сенин ишиңди, маселеңди бүтүрүп берем дейт. Десе макул деп ошодон анан шайтанга бир сыйынар замат, ошодон адамдар келет, мамлекет кызматкерлери, аны алып барат, чечим чыгарат, ушинтип өлүм жазасына тартылып, сеждеге сыйынган боюнча дүйнөдөн өтүп кетет да. Ошондон урматтуу туугандар, бул окуянын максаты шайтан алейхиллана диндар адамдарды дини нерсе менен гана азгырат. Сен буга бирдеке деп койбосоң кандай болот? Сен ахлактуу мындай жакшы буга сүйлөбөсөң, жооп бербесең кандай болот? Орой эле кызга айтып койсоң, кандай болуп калат анда? Жакшынакай сүйлө. Жакшынакай мындай өзүңдүн ахлагыңды көрсөт дегендейчи. Бул кыйналып атпайбы? Сен азыр буга жардам бербесең, ким жардам берет? Деп олтуруп, мындай динди жакшы тарабынан көрсөтүп отуруп да. Ошентип олтуруптан анан кийин акырындык менен анан өзүнүн максатына жетет да туугандар. Ошондон Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала ла тaqrabu зина, зинага жакындабагыла. Мындай поводдарды, мындай шилтемелерди дагы бербегиле. Ошол аркылуу силер зинага барып жетип калбагыла деп алдын ала зинага себеп боло турган нерселердин бардыгына Кудай Таалам чекит койгон, бөкөт койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Айюма имраатин иста'тарат
فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ رَوَاهُ النَّسَائِ وَغَيْرُهُ. İmam Nasai rahmatullah rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kaysil bir ayal kişi jipar jıttуу atırlardı koldonup erkeklerden aldından ötüp oşonun jıtını jıttasın degen maksatla erkeklerin aldından öte turgan bolsa, anda al ayal zina kıldı deydi. Kança erkekler anı jıttap oyu buzulgan bolsa, oşolor menen zina kılgandın günөөsünü aldı al ayal deydi. Demek zina kalıp bara turgan sebeplerden bardığından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tosu odadı. Oşonda İslam şeriatında erkektin atırını ayaldardın koldonusu, ayaldardın atırını erkekler koldonusu aram. Erkeklerin atırı demlen aytat, tüsü yok, birok jıtı burkurap çıkıp turat. Bu erkek koldonuş gerek bundaydı. Ayaldardın atırı degeni tüsü var, sürtse tüs çıkıp kalat, birok burkurap sırtka çıkpaydı. Bu ayaldardın atırı bol esepteli. Yani göğsü, joldoşu jakındaganda jakşı jagımdуу jıt, birok başkalarga al jıt burkurap başkalarga çıkıp ketpey turgan jıtты atırlardı, oşonu ayaldın atırı dep aytılат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sahaba gelip soradı. Araaytal hamva ya Resulallah. O Allah'ın elçisi, hamu turasında haber versengizçi. Hamu degeni ayaldın joldoşunun agası je inisi. Kaynagası je kaynisi. Oşollar turasında İslam şeriatındagı meseleni aytыңызчы Allah'ın elçisi de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Alhamu mautun. Bul ayaldın özünün kaynağa je kaynisi menen birge bolup kalууsu bul ölüm dedi. Yani erkek özü güyösü jumuşka çıkıp ketken, başka bolup ketken, ayalını inisi menen je agası menen uyda kалтырып ketken. Mындай ölüm dedi de. Yani özünün bir tuğanı menen birge boluunu İslam şeriatı kançalık doğru emes görünüşte odat da. Jat erkekler menen ele çoğu kılıp koyu, jat erkekler menen ele arılaştırıp ele жашоо тартипке салып koyu, жосом жылдап чет мамлекетке эле өзү менен эч кандай махрамы жок же башкасы жок сапарларга айда берүү. Бул урматтуу туугандар бар да зина кыла бер да ошонун баардыгы мен ыраазымын деп эле жөнөтүп койгон бир көрүнүштөрдүн бири болуп калат. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala ошондуктан мына bir ayatта кайрылып атат: "Ва иза саалтумухунна матаан фасалухунна мин вараи хижаб." Sahabalarga kayрылып, качанда силер кайсы бир буюмду сурасаңар пайгамбарыбыздын аялдарынан, анда фасалухунна мин вараи хижаб, анда перденин бул тарабынан туруп тур, анан кийин сурагыла дейт. Лезен эгерде бир зарычылык болуп калса, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аялдарына бир нерсе сураганга, башка нерсеге, алар уммахатул муъминин болуп эсептелет негизи. Бул үммөттүн эң ыймандуулары. Ошондой болсо дагы, бирок перденин бул тарабында туруп, ортодо перде болсун, анан маселеңерди бүтүргүлө. Башка жерде Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Керимде Нур сүрөсүнүн 31-аятында мындай дейт: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. O Muhammed, mu'min, imanlı ayallarga siz buyurunuz. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Alar gözlerini tömen alıp yürüsün. Ayallar gözlerini tömen alıp yürüsün. Kandayla erkeklerge قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Mu'min erkeklerge aytkın, alar gözlerini tömen alsın. Jana özlerinin uyattığı yerlerini saktaşsın. Аяғы сүйүктүккө барып коюшпасын деп кандай эркектерге буйрулган болсо, ошол эле буйрукту Кудай Таалам аялдарга дагы айткан. Аялдар дагы жат эркектерден көздөрүнү сактоо фарзы айын, алар деле көзүнү сактасын. Өзүгө макул жолукчан экен, өтүп баратат, өзүнү сактады. Бирок башка эркектерди көзү менен карай берүү, аялдарга, эркектерге кандай арам болсо, аялга деле ошондой эле арам. Кур'анда айтылып атат: "Кул лил муъминина ягуддуна мин абсарихинна." Ayt mu'min ayaldarga, o Muhammed, alar gözlerini tömön alıp жүрсүн. Tömön alsın gözleri. Ve yahfazna furucahunna. Jana alar özlerin uyattığı yerlerin saktap жүрүшsүn. Ve la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jana özlerin kozduk yerlerin açışpasın, açık bolgondan başka. Mындайча зарычылыктан başka, al жүзү, эки колу, жана кебир уламалардын айтымына караганда тамандары, эки таманы. Мындан башка жерлерини алар ачышпасын, башка эркектердин алдында көрсөтүп,
жүрүшпөсүн. Вал ядрибна бихумурихинна ала жуюбихинна. Жана аялдар өздөрүнүн жолуктарын көкүрөктөрүнүн үстүлөрүнөн ташташсын дейт. Кур'ан-ы Каримдин көрсөтмөсү. Бүгүнкү күндөгү Чубак ажы рахматтуулла аябай көп айтат эле. Азыркы учурда ушундай бир жолуктарды хижаб деп мода кылып салынып атабыз. Анды карап туруп, денең дүркүрөп айтасың, ушу салынбаганда балки мынчалык кооз болбой эле өзүнө чакыртпай беле депчи. Хижабтын максаты ошол аял өзүнү жат эркектерден жашыруу. Хижаб дегени перде деген сөз. Ошол кийим аялдын кооздугуна башка эркектерден перде болуп бериш керек. Анан ошону хижаб деп айтат. Кур'андагы Аллахтын көрсөтмөсү вал ядрибна бихумурихинна ала жуюбихинна, жолуктарыны аялдар көкүрөктөрүнүн үстүнөн таштасын, киргизип чупа-чупс болуп, баардык дене мүчөсү көрүнө турган деңгээлде кылып албасын дейт. Эркектердин кийим маселесинде дагы, эгерде кийди бирок жабышып дене мүчөсү көрүнүп турса, ал кийим болуп эсептелбейт. Ошондой эле жолук маселесинде дагы жабышып турган жолук ал жолук болуп эсептелбейт ислам шариятында. Көкүрөктөн үстүндө турган, шалбырап турган, тосуп тура турган, ички астындагы нерсени көрсөтпөй, жукай эмес, жабышкан эмес деңгээлдеги жолуктарды алар салышсын дейт. Вала юбдина зинатахунна илла либуулатихинна. Жана өздөрүнүн кооздуктарын көрсөтүшпөсүн башкаларга, бирок кимдерге көрсөтсө болот, ошолордун маселеси айтып атат. Илла либуулатихинна, күйөөлөрүнөн башка, абаихинна, аталарынан башка, абай буулатихинна, кайнаталарынан башка, абнаихинна, балдарынан башка, абнаи буулатихинна, өгөй уулдарынан башка, ихванихинна, бир тууган ага инилеринен башка, бани ихванихинна, өздөрүнүн бир тууган ини агаларынын балдарынан башка, бани ахаватихинна, эже сиңгилдеринин балдарынан башка, нисаихинна, жана мусулман аялдардынан башка, же өзді қол алдындағы болған күңдөрүнөн башка, же болбосо көмөскө кооздуктарыны аялга муктаждыгы болбогон, мындайча айтканда кумардануусу болбогон эркектерден башка, ал улгайып калгандык себептен кумардануусу жоголуп кеткен, же жаш бала, балакатка жете элек аялдардын авратын, уяттуу жерлерин айырмалай билбейт, ошолордон башкалардан эркектерге кооздуктарыны ачпасын деп Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала өзү кимдер махрам, кимдер намахрам, кимдин алдында жолукчан жүрүш керек, кимдин алдында ачынып жүрсө болот, Аллах Таала өзү баяндап берген нерсе. Бир сакалчан бир адамдын айткан сөзү эмес, бир молдекенин айткан бир сөзү эмес, же бир философтун бир ойлоп чыккан нерсеси эмес. Перде маселеси, урматтуу тууганым, жолук деген маселе бул бүткүл ааламды жоктон жараткан, бүткүл ааламды башкарып турган зат Аллах Тааланын өзүнүн чечими. Аллах Кур'ан-ы Каримде кимдин алдында кандай жүрө алат, мейман достукта, жакшылык жамандыкта кандай перделер сакталыш керек, Аллах Таала өзү муну баяндап берген. Сен де Алла өзүң бил, мен өзүм билем дей турган болсо, анда пайгамбарлар айткандай, "Вайлам тастахи фасна бимашит", уятың жок болсоң да билгениңди кыла бер дегендей эле болуп калат да. Аллах Таала урматтуу туугандарым өзү жана толтура хадистерде, азыр убакыт кыска экен, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зинанын өзү эмес, зинага жеткере турган толтура кыймыл аракеттерди арам экендигини баяндап кеткен. Зинанын өзүнүн арамдыгында эч кандай шек күмөн жок. Өзүбүз көзүбүз менен да көрүп турабыз, жашоодо канча бузукулук болуп атат, канча аркасынан жетимдер, жесирлер, тарбиятсыздык, тукумсуздук, оорулардын ар кандай нерсеси, жашоого келген балелер канчасы жашообузга келип атат. Аллахым баарыбызды сактаган болсун туугандарым. Баарыбыз иншалла айтылган нерселерге амал кылалы, бүткүл ааламга жайылтканды ниетин кылалы, өзүбүздү иншалла азыртадан баштап тооба кылып, көзүбүздү дагы, тилибизди дагы, ой, аң сезимибизди дагы зинадан сактайлы, ошондой эле балдарыбызга, кыздарыбызга да сак бололу, өзгөчө кыздарыбызды уятсыздыктан сактагандын аракетин кылалы.